Кароол экен. Кароол айлык чечими жана Куршав айылдык кеңештин чечими. Бардык айылдык кеңештер ошол эме тегерегинде жайгашкан, Кемпироваттын тегерегинде жайгашкан айылдык кеңештер чечим чыгарып беришти. Бардыгы оң чечим чыгарып беришти. Себеби ошол жерде жашаган адамдар, ошолор билет бардыгын. Ана эми ал жерден жанагы бир нече ондогон, может быть, жүздөгөн адамдарды алып чыгып алып эле жөө жүрүштү уюштурушуп, сатып үрдү, аты үрдү деп жаман сөздөрдү айттыргандар, булар именно ошол провокаторлар. Именно провокаторлар, лишь бы чтобы сорвать муну сорвать этиш керек. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы келишимди. Андан кийин жана темир жолду сорвать этиш керек. Андан кийин дагы ушинтиш керек. Кыргызстан ушинтип баягы не деп коет, ызычуудан чыкпай, баш чыкпай отура бериш керек. Муну ушундай каалаган деструктивдүү күчтөр Кыргызстанда бар. Жана аларды финансировать этип тургандар. Башка жактардан, чет өлкөдөн. Алар дагы бар. Аны дагы ачык айтып коюшум керек. Алардын бардыгын тамырын азыр кыркып атабыз. Тамыры кыркытабыз. Мамлекетке пайдалуубу? Бул чечимди биз кабыл алабыз. Мына депутаттардын 4 айыл өкмөттүн депутаттарынын чыгарып берген чечимдери.